Саламатсыздарбы, биздин кадырман көрүүчүлөрүбүз. Кайрадан биз сиздерге эң кызыктуу темаларды алып келдик. Менин жанымда болсо психолог жана интим гимнастика тренери Асир Шербекова. Кош келиптирсиз. Ассалам алейкум. Алейкум ассалам. Бүгүн бизде дагы аябай актуалдуу болгон темалар боюнча кеп калабыз. Биздин бүгүнкү темабыз сүйбөй да бактылуу болууга болобу? Кызыктуу экен. Кызыктуу экен. Азыр Ошондо сүйбөй бактылуу болгонго болобу дегенде жубай маселесинде. жубай маселесинде сүйбөй да бактылуу болсо болобу. Мисалы үчүн мен сүйбөй эле турмушка чыккам, азыр ушунча бала болуп кеттим. Жашап эле жүрбөйбүзбү деп айтып калышат. Азыркы жаштар болсо мен сүйбөй кантип турмуш курмак элем, эртең эле ажырашып кетем да деген эки ой бар. Ошол боюнча да талкуу кылабыз. Сиздин оюңуз кандай? Негизи сиз жашооңузду барсачы, сиз турмуш курдуңуз беле? Мындай үсүртүүдөн айта турган болсок, бул темада өзүмө дагы тиешелүү же болбосо общий эле мындай айта келе турган болсок, бул сүйүү темасында жана сепарация темасы байланыштуу да. Мисалы, кээ бир кыздар мисалы атасына окшогон эркекти каалайт. Эмнеге? Себеби сепарация болбогон болсо кайра эле ата издейт. Же болбосо кээ бир эркектер мисалы өзүнүн апасына окшогон аял издейт. Ал эми мээрим издейт деген эле сөз да. Бул жерде апасын кайра издеп атат деген сөз да. Сепарация болбогон болсо, эгерде ажырабаган болсо психологиялык тараптан, анда кайра эле өзү апасына окшогон бирөөнү алат, анан кайра эле андан эмчек сурайт да. Өзүнүн жоопкерчилигин билбейт. Ал милдеттерди коет, мисалы, сен мага мындай көңүл бурушуң керек, мага жасап беришиң керек деген сыяктуу. Бирок өзүнүн жоопкерчилигин билбейт да. Анан бул сүйүү деген темага келсек, бул өтө мындай чоң тема. Ал бүтпөс тема да. Сүйүү деген негизи кандай сүйүү? Ошол апа ата катары сүйдүбү аны? Же жубай катарында сүйдүбү деген тема бул маанилүү да. Эгерде жетилген болсо, ал психологиялык тараптан жетилип, эгерде ал жубай катарында сүйгөн болсо, ал сөзсүз байланып, аны катуу сүйгөндөн кийин андан башкарышы керек деген эреже жок да. Бул жерде апа ата болуп, ападан атадан албаганын издеп, эгер ошол мага бере алабы деп сүйө турган болсо, анда ал байлануу болуп калат да, сүйүү эмес. Ал деген жетилбеген мээрим издөөнүн аркасындагы бир сезим болуп калат да. Бул жерде айырмасы кандай болуп калат, мисалы үчүн? Айырмасы ошо кандай, менин мамилем кандай? Сен мени ата издеп тийип алдыңбы, же болбосо чын эле сүйүп тийдиңби? Кандай бир салат айырмасы? Аны билгенде, сен сүйүп тийген болсоң, ал жерде эгерде сүйүү бар дей турган болсок, эркек менен аялдын ортосунда сүйүү бар дей турган болсок, алар жетилген сүйүү болсо, алар бири бирин басынтпайт, бири биринин укуктарын төөлөбөйт. Аялдын аялдай урматы бар, эркектин эркектей урматы бар. Аны жоготкондон коркпойт. Себеби ал жетилген. Аны жоготсо дагы ал өзү жашоо каалат да. Ал коркпойт. Мындай коркунуч болбойт. Коркунуч болбой байланбаган жашоо өтө жеңил. Аял үчүн да, эркек үчүн дагы. Себеби байлануунун аркасында, жетилбеген сүйүүнүн аркасында басынтуу, мисалы, чектөө, бири бирин чектөө, эркектин дагы бир өсүп кетүүсүн аялы каалабайт. Себеби ал өсүп кетсе, башка бирөөгө кетип калса, мен эмне болом деген сыяктуу коркуу бар дагы. Анан кандайдыр бир эркектерди буттан тартып, же болбосо аны кечке чейин контролдоп, каяка кеттиң, кандай турдуң? Эркектин неси сыртта да, эркектин орду сырт го. Бирок ал сыртка чыкса дагы, аны кечке чейин контролго алат, видео менен чалат, мисалы. Ушундай сыяктуу тынчтык жок да. Ошол эле кезде эркек эгерде аялын ошондой эле жасашы мүмкүн да. Эгерде ал жетилбеген сүйүү болсо, анда аялдардын эч качан өсүүсүн каалабайт. Негизи шарият боюнча дагы айымдардын билим алуусу эркектин милдеттүү түрдө парыз да, мындай айтканда.
аялдардын билими, окуташы, кийими деген сыяктуу билим алуу негизи кабырдан бешиктен кабырга чейин илим алуу керек, исламда окуу керек дейбиз. Бирок ошол окууларын, илим алуунун баарын чектейт да. Ал сүйүү жок ал жерде. Байлануу. Анан анын баарын аял чектейт. Баскан турганын баарын чектейт да. Бирок ошол эле кезде анын аялдын өзүнүн укуктарын койбойт. Ошондо эгерде сүйүү мындай сүйүү дегенде жубайлык бири-бирин урмат кылуу, бири-бирин жубай катарында жактыруу сөзсүз ошол бир сезим болот. Ал сезим жетилген кишиде, жетилген эркекте дагы, жетилген аялда дагы эч кимге окшоштурбай, ушул мага мындай туура келеби? Ал баардык тараптан. Мисалы мен эмоционалдык тараптан ал менен мындай байланыша аламбы? Интеллектуалдык тараптан мага дал келеби? Руханий тараптан менин мындай дин тараптарым туура келеби деп жетилген адам ал өзү анализдеп, өзү тандай алат жубайын да. Мисалы мен эркек тандай турган болсом, анда мен анын баардык тараптан өзүм тандай алам. Ал эркек менен мен мамиле жасай алам да. Ал эми эгерде өзүң жетилбей туруп кантип тандайсың десек, ал өзүң жетиле элексиң. Сен анын руханий тарабы кандай экенин, ишеними кандай, интеллектуалдык тараптан мага дал келеби, ал менен сүйлөшкөндө эле аны сынай албайт да. Ал просто мындай болушу мүмкүн да, маскасы болот. Мисалы эркек аялды алып аткан болсо, ал үйүндө таптакыр башка адам, бирок жубайынын астында таптакыр башка адам. Тандап аткан кыздын астында таптакыр башка адам да, ал маска кийет. Эң жакшы тараптарын көрсөтүп, андан өткөн периште жок, ошондой болуп алып алат дагы. Алып алгандан баштап баягы экинчи эмнеси маскасы чечилет да, бети ачылат да. Ошондон баштап баягы аялды чектөө баштайт. Сен ушундай болушуң керек, сен мындай болушуң керек деген сыяктуу бүт баягы укуктардын баардыгын тебелеп, же болбосо билим алып аткан болсо, билимин дагы баарын токтотот, бүт баарын токтотуп чектеп таштайт да. Себеби аялым дагы кыйын болсо, мени таштап кетсе, мен кандай болом, кандай абалда болом. Өзүн ойлойт да, жалгыз ал өзүн жалгыз эле өзүн калып калам деп өзүн ойлоп, ал ошол болбойт да, ал жетилбеген. Ошон үчүн бул жерде деген сүйүү кандай болуш керек, бул сүйүүсүз жашоо болобу болбойбу дегенде, биз ушундай көз карашта карашыбыз керек. Сүйүүсүз жашоо дегенде, ал сүйүү дегенде ошол нерсе өтө маанилүү. Мисалы жубайлык сүйүү дегенде, жетилген сүйүү дегенде бири-бирин ошол баардык тараптан сүйүү да. Мисалы мен эгерде интеллектуалдык тараптан мен жолдошума дал келбесем, анда жолдошум менен сүйлөшүүдө мен кыйналышым мүмкүн да. Мисалы жолдошум аябай өнүгүп кеткен, өсүп кеткен, интеллектуалдык тараптан жетилген, көп билимдүү болсо, мен деген кичинекей кыз боюнча калып калсам, психологиялык тараптан өспөгөн болсом, ал мага А десе мен та дейм, Ба десе мен са деп тура берем да. Анын оюн мен түшүнбөйм. Ошондуктан эмне үчүн азыр акылдуулар, дүйнөнүн акылдууларынын баардыгы өсүү өнүгүү аял менен эркек чогуу болуш керек деп эсептешет. Баардыгы мисалы Кийосакинин сабактарында дагы аял өзү жалгыз окугаш керек, эркек жалгыз окугаш керек, үй бүлөң барбы, экөөң чогуу окугула деп ошону талап кылышат да. Бирок бизде эркектер окугусу келбейт го, аял киши бул жака барып кел, бул жакта оку десе, уялат, намыстанат. Ооба. Экөөсүн мисалы чогуу окутат да. Баардык кыйын акылдуулардын баардыгы эркектин дагы, аялдын дагы чогуу окуусун, чогуу бир сабактарга келүүсүн талап кылышат да. Сенин жубайың барбы? Демек сөзсүз чогуу келип окугула дейт. Себеби анын аркасында жакшылык бар. Себеби экөөсү чогуу өнүгүүдө экөөнүн ойлору дал келишет. Ал эми эркек эле окуй берсе эгерде, анда ал ошо окуп интеллектуалдык тараптан өскөндөн кийин берки аялдын көз карашы таптакыр башка, эркектин көз карашы башка болуп калат. Бул жерде сүйүү дегенде биз ушундай түшүнүшүбүз керек. Баардык тараптан чогуу өсүү, бири-бирин урмат кылуу. Мен мисалы жубайымды ал эмне каалоолорун чектебейби да. Анын эмнеге кызыгат, эмнеге жөндөмү бар, жөндөмүнүн үстүнөн иштөөгө мен жардам берүү. Ошол эле кезде мен жолдошумдун эмне жөндөмү бар болсо, ал жөндөмүнүн үстүнөн мен ага жардам берүү. Бири-бирибизди колдоо да. Баардык нерсе ачык айкын сүйлөшүү. Бизде баары жашыруун болуп атпайбы?
эгерде жетилбеген адамдардын белгиси дагы ушундай, алар бир аз эле мындай акча тараптан бир тараптан эле өсүп баштаганда эле алар аялынан жашырып башка аял алууга же болбосо менин мүмкүнчүлүгүм жетет аялды бакканга деп эле анан экинчи башка аялдарды алганга өтүп кетип атышат да. Ошол тараптардан дагы бизде мындай ачык тема жок, ачык сүйлөшүү жок. Жашырып эле жанагы кичинекей бала абалында болуп эле баягы кичинекей балдар ата энеден жашырынып бир нерсе жасаган сыяктуу эле бири бирине ачык мындай ачык айкын жок дагы бири биринен жашырынып эле бирдеме жасап Бул жүргөн болот да. жерде демек жашырганын себеби биринчиден коркуу болсо, экинчиден аялдын жүрөгүн оорутуп албайын деген жүрөгүн оорутуп албайын дебейт. Андай сезимде таптакыр болбойт. Бул жерде деген айтсам каршы болот, аны аялын жоготуп алгандан коркот. Аялын жоготуп алгандан коркот дагы. Анан аял билгенден кийин аркысын таштап коюп атпайбы? Азыр 90% эркектер ушундай абалда болуп атат да. Наркысы билет, биринчи аял билгенде экинчисин таштап коет да. 90% таштап коет. Себеби деген ал биринчи жубай деген ал апа катары болуп аны жоготкондон коркот да. Экинчисин алган кезде бул ага чейин буну менчиктегенде катуу менчиктейт да, катуу байланат биринчи аялга, эркектер дагы катуу байланат. Аны жоготкусу келбейт, бирок башка нафси үчүн башка аял алгысы келе берет да. Мунун баары жетилбеген, мындай айтканда денелик баягы сезим менен калып калган көбүнчө ушундай абалда болот да. Ошондуктан биз сүйүү дегенде айтып атабыз го, чоң көз карашта карашыбыз керек деп. Бул жакта деген эң жогорку деңгээл бар да, Кудайды сүйүү деген деңгээл бар. Сүйүү дегенде биз ошол сүйүү мындай эң таза, эң жогорку сүйүү да, эң жогорку деңгээлдеги сүйүү бул Кудайды сүйүү. Эгерде Кудайды сүйүү эгер ошол жубайларда болсо, чыныгы сүйүү боло турган болсо, анда пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи айткан баардык хадистерге амал болот да. Сенин эң жакшыңар үй бүлөңөргө жакшы мамиле кылганыңар. Демек сенин эң жакшың үй бүлөңө жакшы мамиле кылганың болуп атпайбы? Ошол эле кезде аялдарга эч качан талаптар коюлбаган да. Сен муну кылышың керек, аны кылышың керек деген сыяктуу. Бул жерде жазайбыз, Алланын Кудайдын ыраазылыгы үчүн деп жазайбыз да. Бул жерде деген Кудайды сүйүү болгондон кийин Кудайдын ыраазылыгы үчүн деп, Кудай үчүн деп баардык нерсени жасай алат. Ошол эле кезде Кудай үчүн жаман нерсеге барбайт. Кудай үчүн илим алуусуна каршы болбойт. Кыскасы, ошол сүйүү бул руханий деңгээл, бул эң жогорку деңгээл да. Ал деңгээлге жетпесе, ага чейинки деңгээлде болсо, ал сүйүү болуп эсептелбейт да. Сүйүүсүз жашап аткан биздин эми Кыргызстанда деп айталы, көпчүлүгү сүйүүсүз жашайт да. Анан бизде кызганганда сүйүү деп коет да. Урганда деле кызганганда. Анан кызганганда сүйүү деп коет. Катуу кызганганда уруп жиберет, мисалы сөгүп жиберет, атасы энеси эч нерсеси калбайт. Ошентип сөгөт, бирок ошондо дагы бул сүйөт да деп коет да. Ал эгерде чын эле мындай сүйүп, аны урмат кыла турган болсо, ал кол тийгизмек эмес, ал антип басымдамак эмес, ал антип урмак эмес. Бирок ал ушунчалык аялдарды катуу ургандарын көрүп атпайбызбы азыркы учурда? Уруп, сабап, эч чыгарбайт. Же болбосо жок дегенде мындай иммунитети боюнча да иштеп койбойт. Аялдын иммунитети өтө алсыз, оор көтөрүп атса, сен оор көтөрүп атасың, көтөрбө деп айтпайт. Иммунитети түшүп, мисалы өтө алсыз болуп атса дагы ага көңүл бурбайт, бирок кызганат. Бул эмне деген мисалчы? Ал эмне деген? Эгер чын эле ал жогорку деңгээлде сүйүп аткан болсо, анда анын ден соолугуна күрөшмөк, балдарын урмат кылмак, балдарынын илим алуусуна аракет кылмак, кагып силкип катуу мамиле кылмак эмес. Ошол анын эмнеси сүйүү да? Ал сүйүү эмес ал жерде. Эгерде жетилген сүйүү эгерде болсо, анда ажырашуу деген болмок эмес. Ажырашуу деген болмок эмес. Бул учурда деген бири бирин урмат кылмак, энергиясын бири бирин тарбиялоо үчүн энергиясын коротмок эмес. Кандай болсо кылык жоругу менен кабыл алмак, мисалы кандай кылыктары болсо. Сен жетилген киши деген анын кылык жоругу менен жакшы көрөт да, туурабы?
аны тарбиялоо азыркы учурда мен байкаганым эркек аялды, аял эркекти тарбиялоо менен эле алек болуп калгандай болот да. Ал биз тарбияланып бүткөн жетилген кишилербиз да, эркек дагы аял дагы. Демек бири бирибизге тийишпей өнүгүү өсүүнүн үстүндө болсо мына ошол накта бири бирин урмат кылуу, бири бирин сүйүү мына ошол деп эсептейм. Анан кызганып чектеп эч чыкпаш керек аял киши деп байлап ушундай болгон кезде ал жерде ал ошо жоготуп алгандан коркуу да. Тескерисинче ошол учурда жоготот. Тескерисинче ошентип чектөөнүн, ошондой өнүгүү өсүүдөн тосуунун, баардык жерден чектөөнүн аркасында ажырашуу деген ошол жерде турат да. Себеби интеллектуалдык тараптан, руханий тараптан кудай таап жетилип илим өскөн адамдар бар жерде мамилени баарын өзүнүн жайгара алат. Азыр сиз айтып өттүңүз, тарбиялоо менен алек болушат депчи экөө. Бирок мамиленин үстүнөн ар дайым иштеп туруш керек го. Сен бул жериң жакпай атат, мындай кылсаң жакшы болот деп бири бирине айтышыпчы. Бул эле менимче балким мамиленин үстүнөн иштеп дагы жакшырткандын бир айласыдыр. Жок, сен мындай жаза дегенде, мисалы менин мүнөзүм бар да, калыптанып калган. Кудай жараткан мүнөздөр бар да. Кээ бир адамдар ар жагынан кудай жараткан жаратылышан мисалы катуу болот. Кээ бир адамдар жаратылышынан өзү назик болот, балким сүйлөбөгөн кишилер болот. А сен деген эмоцияң көрсөтпөйсүң, сен сүйлөбөйсүң, сүйлөшүң керек деп аны канча айтсаң дагы ал ошол боюнча эле калат. Же болбосо мындай тарбиялай турган нерсе көп да. Бирөө бар аябай мындай ачык айрым адам да. Аны сен деген ачык болбошуң керек, сен күлбөшүң керек деп аны канча айтсаң дагы ар жагында ал ошондой киши болгон үчүн андай учурда тарбиялай албайт да эч ким аны. Анын болор өзүнүн мүнөзү бар да. Кудай жараткан ар бир адамдын өзүнүн өзгөчөлүктөрү бар. Аны сен тарбиялай албайсың аны. Тарбияланууга болот, мисалы күнөөдөн арылуу, сооп иштерди кылуу деген сыяктуу тараптардан мисалы адамды өзгөртө аласың. Бирок мүнөздү өзгөрткөнгө болбойт деген хадистер бар го. Ошол. Түшүнүктүү. Сиз ошондо сүйбөй туруп деле урмат сый менен бирге жашай берсе болот деген ойду айткыңыз келген же кандай? Мен сүйбөй туруп дебейбиз да. Мисалы жетилген киши ал өзү жакшы көргөн кишини өзү анализдеп, өзү турмушка чыгат да. Туура тандай алат. Өзүнө келген жубайды тандай алат. Ал апата издебейт да. Нормада тандай турган болсо жубайды, ал деген жашоодо бири биринин акысына кирбей, бири бирин тебелебей, бири биринин урматын өз ордуна коюп, мына ошол деген сүйүү деген ошол да. Мен айтып атам да, ошондой сүйүү ал норма деп атам. Жашай берет негизи, сүйүүсүз деле жашай берет. Сүйүүсүз деле жашай берет. Сүйүү кандай десем, өтө чоң тема деп айтып атабыз го. Мисалы, сен ойлоп атасың да сүйүүсүз жашай береби деп. Бизде 99% сүйүүсүз жашайт адамдар деп атам мен. Эгер сүйө турган болсо деп атам, анда аялдын ден соолугуна күймөк деп атам. Анда жоопкерчилигин билмек, акча таап баары жактан каржыламак, кийимдери менен бүт баарын камсыздамак, аялына оор көтөртмөк эмес, аялды аял ордунда кабыл алмак, назиктиги менен кабыл алмак, балдарына сый урмат менен мамиле кылмак, балдарыны атанын өз милдеттери менен тарбияламак, мисалы ошондой нерсе жасамак деп атам да. Бирок ал жерде сүйүү жок да деп атам. Ошондой да, сүйүү жок. Эгер сүйүү боло турган, бул таптакыр башка маселе деп атам да. Сүйүү бул урмат кылууда турат деп атам. Бизде сүйүү жок эле жашап атпайбы адамдар? Ал сүйүү эмес. Кызгануу, басымтуу бул ал сүйүү болуп эсептелбейт ал. Ал байлануу болуп атпайбы? Албетте мындай кызгануу негизи жетилген кызгануу норма. Эгерде сен кантип кызгануу, мисалы пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи айткан, мындай кызганбагандар бейишке кирбейт дегенде эркектерге. Ал кызганбаган дегенде ал кандай мааниде айтылат? Сен кызганып, азыркыдай болуп бүт бар тараптан спорттон чектеп, билим алуудан чектеп, анын кийим кийүүсүнөн чектеп, бар тараптан чектеп туруп анан кызганып ал
норма эмес да. Аялдардын илим алуусу эркектин башындагы чоң милдет. Эмне үчүн аны илим алдырбайт? Эмне үчүн окуп турбайт аялдарды? Эгерде жетилген сүйүү эгерде болсо, анда ажырашуу деген болмок эмес. Ажырашуу деген болмок эмес. Бул учурда деген бири-бирин урмат кылмак, энергиясын бири-бирин тарбиялоо үчүн энергиясын коротмок эмес. Кандай болсо кылык жоругу менен кабыл алмак. Мисалы, кандай кылыктары болсо, сен жетилген киши деген анын кылык жоругу менен жакшы көрөт да, туурабы? Аны тарбиялоо азыркы учурда мен байкаганым, эркек аялды, аял эркекти тарбиялоо менен эле алек болуп калгандай болот да. Ал биз тарбияланып бүткөн жетилген кишилербиз да, эркек дагы, аял дагы. Демек бири-бирибизге тишпей, өнүгүү өсүүнүн үстүндө болсо, мына ошол накта бири-бирин урмат кылуу, бири-бирин сүйүү, мына ошол деп эсептейм.